Музыка менен миллиондогон жүрөктөрдү багынткан классикалык музыканын чебери пианист Кайыр Кошоева музыка сүйүүчүлөрдүн мыкты концерт тартуулады. Падышалык музыка академиясынын жылдын мыкты мугалими наамына татыган артист көп жылдан бери АКШда эмгектенип келип, эми мекенинде концерт берип жатканына кубанып жаткан кези. Көптөн бери эле ойлоп жүрдүк эле, ана мына Аида, Эрнис, Абдраев мектебинен чогуу окуганбыз. Биякта Кыргызстандагы аябай атагы чыккан музыканттар. Бүгүн чоң ушул залда толуп калганына аябай сүйүнүп отурам. Бүт кичинекей кезибизден биз ошол мектепте окуганбыз, ошол мектептин эле бүтүрүүчүлөрүбүз, бүт мугалимдер келип, бүт ага эжейлерди көрүп аябай кубанып отурам. Ушинтип келип бергендерине чоң рахмат. Концертте дүйнөлүк классикалык музыканын королдору атыккан Йозеф Гайн, Фридрих Шопен, Франко, Борткевич менен катар Атай Огонбаевдин чыгармалары чебер аткарылып, көрүүчүлөрдүн мыкты деген баасына татыды. Концерт жакшы болуп атат. Негизи эле азыр акыркы мезгилдерде ушул Бишкек шаарында мындай культурный мероприятиялар, концерттер көп болгону аябай жакшы болуп атат да. Замечательно. Вы что? Такой восторг, такая радость. Здорово, все прекрасно. Чекте муундарга аябай ушунчалык эле бир өзүнүн мектебин, билимин, деңгээлин, профессионалдык жагын, чеберчилик жагын көрсөтүп кетти деп ойлойм. Классикалык музыка дүйнө элдерин бириктирип, коомдун маданий жана руханий потенциалын өнүктүрөт. Манас камералык оркестрин түптөп, анда дирижер, көркөм жетекчи катары талыкпай эмгектенип келген кыргыз эл артисти Эрнис Асаналиев улуттук маданият менен бирге дүйнөлүк маданият менен жан дүйнөнү байытуу башкы максат деп билдирет. Бул концерт биздин жакшы профессионалдык музыканттар биякта Бишкекте көп. Анан чет өлкөдө аябай көп. Анан ошолор келип азыр акырындап ойноп атышат. Бүгүнкү иш-чара ошол концерт ошол шаарыбызда конокторубуз, шаардын тургундары жакшы бир профессионалдык именно классикалык музыкага классикалык музыка майрамына келип кеткен. Анткени бүт дүйнө жүзү интеграция бар да, классика дүйнөлүк маданиятка умтулуу дегенчи ошондой бир максатта бир концерт да бул деген. Карагылачы канча зал толтура эл, канча жаштар бар кыргыз өзүбүздүн. Мунун баары жакшы бир тарбия, улуттук бир ички дүйнөнү мындай байыта турган бир тарбия алышат да. Узак пандемиядан соң жан дүйнөнүн азыгына суусап турган көрүүчүлөр эми улуттук филармония, музей, опера жана балет театры, ошондой эле драм театрлардан байма-бай уюшулган иш-чаралардан эс алып кете алышат. Амантур Төрөбаев, Батма Искандарова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.